Ак өлüm тууралуу сүйлөшөбүз. Бул албетте шекер, сахар. Шекерди эмне үчүн ак өлүм деп жатам? Бул эч бир пайдасы жок. Адамга жалаң гана зыян алып келген, ашыкча калория алып келген, семирүүнү, нерв оорулары, жүрөк оорулары, ар кандай ооруларды, ашыкча проблемаларды алып келген. Биз сүйүп жеген, бирок мээбизге мындай сезимдерди берип, алдамчы сезимдерди берип, ырахат кыска, бирок оорулары түбөлүктүү болгон. Ошол сахар оорулары, сахар диабети, кан оорулары, бүт ооруларга себеп болгон ак өлүм тууралуу сүйлөшөбүз. Кээ бир зыян себептерин айтып, мен биринчи көп маселелерди айтсаңыз, байкасаңыз, бир теманы айтаардан мурда анын пайдасын айтат элем. Бирок сахарда эч кандай пайда болбогондуктан мен дароо зыяндарын айтууну туура көрдүм. Шекер биринчиден ак өлүм экен. Эң жаманы билесизби? Сахар көз каранды болуп калууга алып келет. Сахар сезимдерди, баягы мээдеги дофаминге өтө катуу ойногондуктан, сахар жегенден кийин ар кандай сезимдер келип, бактылуу болгондой болуп, бул нерсе көз каранды болууга алып келет. Эң жаманы дагы ушул нерсе болуп калып атпайбы? Азыр адамдар көбү келип чайга дагы, башкасыга дагы сахары менен, ошо варенье кылса дагы, компот кылса дагы бүт бардыгы сахарды көп кошуп айтор. Сахар өтө көп жерлерде, ар бир кадамда, ар бир жеген нерсебизде сахарсыз элестете албай калдык да адамдар. Ошондуктан да сахар, шекер көз карандылыкка алып келгендиктен дагы бул эң жаман зыян. Муну арам адал маселесин мен айтпай атам. Мен бул жерде токтоло турган зыяндарын айтып атам. Андан кийин биринчиси көз каранды экен, экинчисине тиш оорулары. Тиштин көп ооруларына, курт жеп кетишине, ар кандай зыян алпаттарын алып келишине, бул не? Албетте сахар. Мына ушу сиздер сүйүп жеп жаткан мына ушу шекер экен. Мен сахар жебеймин, же деп сунуш дагы бербеймин. Бирок мекендешим катары, мусулман бир тууган катары ушул нерселерди айтууну туура көрүп жатам. Тиш ооруларына алып келет экен. Андан кийин тез карытат. Ошо дүйнөлүк брендте турган, пикте турган актрисаларды, актерлорду карасаңыз, сахар жебейт. Эмнеге? Аларга фигура керек. Алар красавчик болуп туруш керек ар дайым. Диета кармайт. Диетада эң биринчи сахарды токтот дейт. Неге? Сахар тырыштарды, бетиге, жүздөгү келишпестиктерди, неге эркектердин фигуралары аялдарга окшоп, эмчектери асып калып атат? Бул сахардын себебинен. Шекер көп жегендиктен. Сахардан бул. Семирүүнүн негизги биринчи себеби, семирүүнүн атасы бул сахар болуп эсептелет. Тез карытат экен. Ошондуктан диета кармайм, врачка барсаңыз, ошо эң биринчи сахарды жейиштир дейт да. Шекерди жейиштир дейт. Тез карытат экен, бетиңизге тырыш түшүнө себепчи болот экен. Өзгөчө аялдар сулуу болгонду, жаш болуп көрүнүүнү каалайт. Анда сахарды жебе, сахарды токтот. Шекерди токтот. Кээ бир айылдагы апаларды байкасаңыз, семирип, курсактары чыгып, өтө өзгөчө болуп, ал неге ошондой? Эки жакка батпай калган. Неге? Себеби сахарды өтө көп жейт. Ар бир нерсеси таттуу. Түнү дагы жеп атканда шекер аралашып, чайын ичип атканы, шекерди бастырып, бөктүрүп, нанга шекерди кошуп жеп атканы, айтор бүт бардыгы шекер болгондуктан семирип дагы кеткен. Шарда абай өзүнүн фигурасына, башкасына карап жүргөн кыздарчы, алар ар дайым сулуулуктун үстүндө турат. Неге? Сахарды жана башка ширин таттууларды жебейт. Жаш көрүнүүнү, бетиңизге тыры түшпөй, жаш көрүнүп, кары болбоштукту карасаңыз, эң биринчине сахарды токтотушуңуз керек экен. Тез карытат. Андан кийинкиси жүрөк оорулары. Жүрөк ооруларынын 90% келип ушу сахарга такалып атат бүгүн. Сахар көп жегендиктен, шекер көп жегендиктен, кан оорулары, кандагы айлануу процессин жүргүзбөй токтотуу, жана башка көп калория алып келиш, көп жыр алып келиш, бүт бардыгы күчтүү энергия бериши бул сахардан болуп атпайбы? Жүрөк ооруларына дагы себепчи экен, бул шекер экен. Сиз сүйүп жеп жаткан ушул ак шекер экен, урматтуу мекендешим. Жүрөк оорулары, андан кийин салмак кошуу, вес кошуу. Семирүүнү кааласаңыз, болгондо дагы фигураңыз бузук абалда, женский вариант менен семирүүнү кааласаңыз, курсагыңыз чыгып, фигураңыз асылып калышын кааласаңыз, анда шекер жеңиз, сахар жеңиз. Фитнес-клубка барсаңыз, спортсмендер, спортзалдагы тренериңиз айтат, шекерди токтот дейт. Правильный питание менен гречка жеп, эт жеп, кайнатылган эттерди жеп, бес кошкун дейт. Жада калса жумуртканы да сууга кайнатып агын жегин дейт. Неге? Ал билет. Ал себеби билет. Тери мынтип бири-бириге жабылмашпастан
Семириш керек, килограмм кош керек эркек киши. А бул жердечи, сахардачы. Сахарда кайра калыбына келбей турган деңгээлде туура эмес семирүү болот. Бүгүн семиздерди байкасаңыз, бүт ошо келип жаткан сахары шекеринен. Андан кийин кененирээк чуркай албайт, кененирээк отура албайт, кичине чуркаса өпкөсү деп башылдап калат. Неге? Сахарды көп жеп атат. Шекерден. Салмак кошушуңузга, фигураңыздын бузулушуна, тез картайышыңызга, жүрөк оорулары, кан оорулары бүт бардыгына шекер себепчи экен. Сахарды жоготуңуз. Окумуштуулар бир күндө 3 кашык жегин дейт. Эгер ошо окумуштуулардын сөзүнө ишене турган болсок, 3 кашык жегин дейт. Сиз ичип жаткан жарым литрлик коланын өзүндө 10 кашык сахары бар. Ушу кичинекей кашыкта 3 эле кашык жегин дейт. А сизчи бир жарым литрлик коланы ичип туруп 10 кашыкты 3 күн 10 күндүк эмени дозасын берип коюп атасыз денеңизге. Анан сиз семирбей ким семирет? Балаңызга дагы аябастан фанта коласын оозуга тыгып берип атасыз. Балдар, жаш балдардын ичинде семирүү бүгүн катуу кетип атат. Неге? Балдарыбыз дагы чоңдор жолукпай турган ооруларга жолугуп атат. Неге? Аңдабастан айырмасы жок. Оозуга нерсени бере бергениңизге кытайский тест даяр боло турган гамбургери, пиццасы, баягыдакай тамактарын берип атасыз ошондуктан. Ошонун себебинен болуп атпайбы урматтуу бекендешим? Андан кийин мен айта турган маселе шекери көп азыктар. Бүгүн сахар көп кошула турган азыктарды дагы тизмектеп айтууну туура көрдүм. Биринчиси газдалган суусундуктар. Газдалган суусундуктарда сахар аябай көп болот. Сиз ичип жаткан ошо пепси, кола жана башка суусундуктар бүгүн жөнөкөй эле компотуңузга сахарды өтө көп кошуп койсоңуз болду, ал дагы сахар, шекер. Мен дагы эң биринчи бир жерге кухняга барам, столовойго, кафеге барам, иче турган маселемде сахары жок болуш керек. Бул ичип жатканыбыз көк чай, зеленый чай, биз сүйүп иче турган чай. Ушуга сахарды кошсок болду, ичке болбой турган чай болуп калат. Шекер көп азыктардан газдалган суусундуктар токтотушуңуз керек. Экинчиси йогурт. Йогурттардын дагы түрү чыгып кетти бүгүн. Ошол атайын табигыйсын алып жесеңиз болот, бирок сахар кошулганы өтө көп кошулат. Таттуу кыламын деп сахарды өтө катуу берет. Болгондо дагы бүгүн Кытай сахар десеңиз сахар эмес, сахардан башкача бир химикаттарды ойлоп тапкан. Ошол йогурт десеңиз йогурт, алма десеңиз алма, ошонун даамын берип коет, ошо химикатты кошсо. Мен ошол нерсени билген, көргөн адам катары, ошол нерсени кылып жаткан адамдар мынтип биз кылып атабыз болобу болбойбу деп сураганда жооп берген адам катары мынтип айта алам. Бул коркунучтуу маселе, урматтуу мекендештер. Ал кытайский кошулуп жаткан баягы порошоктор, химикаттар муну мал дагы жебейт да. Жада калса жакындап жытагысы келбейт. Анан сиз кеңири жеп атасыз, ичип атасыз ошо нерсе. Бул өтө коркунучтуу. Бүгүн сокторуңуз, шириндиктерде суу болот, порошок болот, ошо кытайский. Ушу мөмөнүн какой-то мөмөн. Сиз айткан бийир дейсиз, балма жүзүм, каалаганыңызды бере турган ошол химикат болот. Андан кийин сөзсүз түрдө не болот? Сахар болот. Үчөөсү менен эле сокторду дайынап коюп атат бүгүн. Бая сиз ойлобоңуз, баткендин өрүгүн алып келип, сүкөлдүн алмасын алып келип аралаштырып, 2-4 сааттап кайнат, чүмөлөк аралаштыргандай аралаштыр, анан ага набат кош, бал кош деген нерселер жок бүгүн суусундуктарда. Бүгүн сол жактан карманыга что-то положить надо. Йогурт урматтуу мекендешим. Андан кийин кетчуп жана соя. Кетчуп азыктары дагы бүгүн сахарга өтө толгон болуп эсептелет. Кетчуп бул жегенге болбой турган маселе. Мен ушуну ашыкча эле оору чакыруу деп эсептейм да. Кетчуп. Өзүңдүн помидоруңду эки ряд кылып, бадыраңды эгип кой, ошол өзүң менен колуң менен кылып жегенге жейсиң. Японияга барсаңыз, мен япондорду көрдүм, кичинекей огородду, кичинекей 4 соток жерге дагы 2 ряд мындай кылып эгип салган, өзүнүн көкчөптөрүн кылып. Сен дагы эк, бекер отурбай, үйүңдө жатпа. Бүгүн кичине өнүгүп калса кызматчы алат да. Японияда билесизби, завод, 10 заводу бар адамдарды өзүнүн огородунда иштеп жүрөт. Неге? Аларга ден соолук керек, кыймыл аракет керек. 10 000 кадам сөзсүз түрдө басыш керек булар.
Семирбеш керек, эркин жашаш керек. Неге көп жашап аталар бай болсо дагы? Себеби ал кыймыл аракетте. Мына сахар, шекер өзүнүн ден соолугуна кам көрөт, мына жеген нерселерди жебейт. Неге 80 жаштагы япон бүгүн биздеги 20 жаштагы кыздай көрүнөт? Себеби ушул жеп аткан нерселерге маани берет алар. Кыймыл аракетиге маани берет. 5 жетин минип алган, 5 жетти курсак мынандай кеткен, 5 жеттидей авторитети бар деп ойлошот адамдар. Бул авторитет эмес, бул уят көрүнүш. Бул дин дагы тыйган, Умар ибн Хаттаб тыйган, шариятыбыз тыйган, могу медицина тыйган, баары жоктон тыйылган маселе. Семирбе. Семиришке себепчи болгон йогурт, кетчуп, бул азыктар. Андан кийин сиз жеп жаткан прайник, торт, ошо сиз мактап жаткан оригинал торт экен, this is original деп мактап жеп аткан тортлоруңуз, шириндиктериңиз баардыгында сахар болот, шекер болот. Бүгүн өзгөчөлүгү фирмалар өтө көбөйүп кеткендиктен кимдики таттуу болсо ошонукун алабыз деген вариантты кылышып, бири-бирине атаандашып, ар кимиси ар кандай дозада сахарларды кошуп атат, шекерлерди кошуп атат. Муну контролдогон эч ким жок. Бул маселеге маани бербесеңиз, сиз балаңызга мынтип күн сайын түнү 2-де болсо дагы торту алып келип жедирип атсаңыз, ошо шириндиктерин жедирип атсаңыз, бала да эчтекени билбейт. Бала мектепке баргысы келбейт, бирок биз мажбур жөнөтөбүз. Ошол сыяктуу жеп аткан маселеси дагы мажбур токтотушубуз керек. Мен атамын, милдетим жедиришим керек деп эле жедире берсеңиз, эртең ар кандай ооруларга, эртең чоңойгондо атам ушундай кылган экен да деген нерсени алып келет да бул. Жеген маселесиге маани берет экенсиз. Ошо прайник, торт бул маселеге маани бербесеңиз болбойт. Номер 3, кантип кутулам? Эми сахарга үйрөндүңүз, жеп жүргөн убактыңыз, эми мындан кантип кутулам десеңиз, эми мени алдаш керек, алмаштырыш керек. Биринчиден не кылат экенсиз? Кантип кутулам? Алмаштыр. Ошо сиз жеп жаткан таттуулардын ордун баса турган мөмө жемиштер бар. Азыр кулпунайлар чыкты, малиналар чыкты, алмалар чыкты, бүт бардыгы банандар чыкты. Ушундай лабылдап бышып турган табигый Аллах Таала берген, жегин азык болот, денеңе күч болот, өзүң күчтүү болосуң деген Аллах Таала берген табигый нерселер бар. Муну жесеңиз сизге сахарда дагы ачта калория, энергия бербейт, канга акырын сиңет булар, наркылар дароо келип сиңип кетет. Ушул нерселерге алмаштырасыз. Башында канча жесеңиз жей бериң, бирок барып бунун дагы өлчөмүгө түшөсүз. Болгону азыр башта мени алдаш керек да. Меге бирдеке бериш керек. Ошондуктан башында алмаштырасыз, алдайсыз. Таттууларды оригинал тартууга алмаштырасыз. Ушу сахарды токтотуп, не кылат экенсиз? Оригиналга өтөт экенсиз. Бул мусор да, мына турушуну караң. Эч бир пайдасы жок. Сиздин чөнтөгүңүздөн акчаны ала турган бул аксакар. Ак өлүм. Андан кийин алмаштырасыз. Ар бир нерсени байкайсыз. Жеп аткан нерсеңизде составында жазылган болот. Бүгүн ошол сахардан арылуу максатында көп адамдар составды окуп калгандыктан бүгүн сахардын атын дагы өзгөртүп атат да, фирмалар, атайын компаниялар. Ар түрдүү жазылган болушу мүмкүн. Мисал катары бир канчасын келтире турган болсок, шекер, сахар, фруктоза, сироп, глюкоза, малтоза. Бул бир канча мисалдарын келтирип атам. Көрүп атасызбы, канча эсептегенге 5-6 болуп кетти уже. Ар кандай аттар менен жазылып, көздү, мээни аңды кылып туруп, эптеп товарын өткөзүш да. Мээге сезимдерди бере турган сахар. Сезимдер менен ойнойт да булар. Ошондуктан сиз коланы көп ичип коесуз. Билесизби, жаңы жылды Кока-Коласы элестете албайт. Неге десеңиз, жаштыгыңыздан ошо Аяз ата келип Кока-Коланын жанында, Кока-Кола фуранын алдында келип Кока-Кола берет да сизге. Ошондуктан сөзсүз дасторконуңузда Кока-Кола болуш керек. Жаңы жылды Кока-Коласы элестете албайт жаш балдар. Неге? Жаштыгыбыздан ошол нерсени сиңирген. Көрдүңүзбү, сахар 90% сахар Кока-Кола ичимдикте. Сезимдер менен ойношуп атат да. Сахарды токтотпосоңуз болбойт. Бүгүн токтотпосоңуз болбойт. Кескин түрдө токтотуп турган эмне? Ушул Кока-Кола, газдалган суусундуктар, таттуулар. Кескин токтотпосоңуз болбойт булар. Булар өтө зыян. Бүгүн кыздар макияжды бетиңерге 4 килограммдап койсоңор дагы, помадаларды 1000 түр кымбатын койсоңор дагы, корейский, японский деп оригиналын койсоңор дагы, бирок баары 30га чыгып, эртең иштен берип аткан
иштен берип аткан. Силер тишиңарга косметиканы беришиңер мүмкүн, бирок ичиңерди ачып туруп боеп кое албайсыңар. Ичиңерге, ашказандын ичине, бул бетиңердин ичиге красканы кое албайсыңар. Бирок иштен тепкени силердин бетиңерге баары бир түрдө берет. Тырыштар түшөт. Баары иштен бергени бул өтө катуу болот. Зыяны катуу баары бетке берет. Ошондуктан силер ички косметикаңарга маани беришиңер керек, сырткы эмес. Бүгүн макияжды бетиңерге ушунча берип атасыңар, бирок ичкиге бербегендиктен эртең 30га чыгып эле картайып калатасыңар да. Эми бетиге түрү чыгып калган, помаданы ушундай коюп алган, мына жерге чейин чыгарып алган да. Ол mana ушул шпакловканы берген, бүгүн билбейм, стройкада иштеген баягы усталар да канчалык дубалды монтаж кылбайт да. Ваннасын 2 саат, жарым саат чач тарашы, анан 2 саат жаңы күзгүнүн алдында отуруп, мына көзгө аддени, кирпигине аддени, не кереги бар булардын? Сен жегениңе эле маани берип койгун. Мен сага 100% кепилдик берем, эч кандай баягы косметикага муктаждыгың калбайт сенин. Сен сулуу, супер сулуу болуп жүрөсүң. Мына моделдериң сенин алдыңда келип шляпасын чечет. Ошончолук деңгээлде өнүгөсүң, өсөсүң, сулуу, жаш көрүнөсүң, өзүң айтмакчы ледисиң. Бардыгынын көзү сенде болот. Бул какыштап атам. Бирок алдап да кайтып атам. Эле турлап да кайтып атам. Сөз келгенде атаңды аяба дейт. Кескин түрдө токтото турган экен, ошо сен сүйүп жүргөн суусундуктар. Андан кийин максат не? Узак стратегия болуп атпайбы? Узак деңгээлде. Сен бир жума токтоп, бир ай токтотуп, анан дагы өкүртүп жеп салышың мүмкүн да. Сен узакты көздө. Не план койсоң, бир жума, бир айлык эмес, сен түбөлүк ошол нерсени кылышың керек да. Сен сахарга өмүр бою көнүп келдиң дагы эми дароо 5 күндө 10 күндө таштап кое албайсың. Ошондуктан узак планды түзүшүң керек. Мени алдадың, кескин токтотуп турган маселелерди токтоттуңбу, эми негизгилерден кутулдуң дегени да. Эми бул жагын акырын ошо жумасына азайтып барып бүтүндөй мындай иксти коюшуң керек да. Ушинтип токтотушуң керек. Мынантип токтотушуң керек. Кызыл кылып, көк кылып, жашыл кылып, кара кылып токтотушуң керек. Максат ушул экен, Эми кичине алдамчы учурлар. Баягы адам бүгүн чаңкаса дагы шириндик менен чаңкагын кандырып атат да. Жок, сен биринчи суу ич. Курсагы ток адам шириндик жегеси келбейт негизи. Шириндик мусор деген өзү бүгүнкү күндө. Бүгүн чаңкаса дагы сууду ичишти ордуга шириндик жеп атат да. Ар кандай таттууларды жеп атат. Жок, бул мүмкүн эмес. Сен биринчи сууга муктажсың. 2 литр, 3 литр күндө суу ич. Кудайыма шүгүр. Ошол стакан суу иче кой. Анан ар дайым собой сухофрукту, мөмө жемиш ала жүр. Эгер шириндикке мындай калоо болуп калганда, дароо ошолорду жеп коесуң да. Бул алдаштын мени алдашың керек, меге бирдеке беришиң керек го, туурабы? Ошол ташташта ошол нерселерди не кылат экенсиң. Биз альпинистпиз, тоого чыгабыз, ар дайым сухофрукт алып жүрөбүз. Сухофруктуга жете турган нерсе жок. Билесизби неге? Ачыбайт, сасыбайт, срок өтүп кетти дебейт. Эң жакшы идеал нерсе. Мен сапарларга көп чыгам жолго. Ошо самолетто дагы бири-биринен тыштап жеп кете турган нерсе, мен сүйгөн нерсе кешу, вьетнамский кешу. Огородто дагы кирип жей турган нерсе, сүйүп жей турган нерсе ошол. Сухофрукту, мөмө жемиштерди алып ал. Сухофрукт эң идеал нерсе. Мен сүйүп жеген сухофрукт. Ошондуктан мекендештерим кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айткан бул нерселерди маани бер. Бул нерселерге маани бер. Сухофруктуга ар дайым алып жүрөт экенсиң, суу ичет экенсиң, анан сейилдеп басып кел. Шириндик, баягы шириндиктен таштаганыңа байланыштуу сени стресс, депрессия каптайт да. Сен организм көнүп калгандагы ошол нерсени каалай берет. Дофамин бул жерде жоголо берет. Дофамин каалаш үчүн дагы сахар киргизишиң керек организмге. Бирок ме бул жактан каршы чыга албай калат. Ошол учурда кичине паркка барып кел бүгүн. Ботаника парктар бар Бишкекте дагы. Сейилдеп кел, 10 мүнөт, 20 мүнөт басып кел, өзүңө дагы пайда. Жөн баспай, ойлонуп бас. Мээңди бир нерсе менен алагыды кыл. Ыр жазасың, китеп жазасың, айтып бирдеке ойлонуп бас. Ушул нерсе менен мээңди алдашың мүмкүн. Ташташтын бул жеңил жолдору. Андан кийин урматтуу мекендешим, уктабай калган учурда телефонду жогот. Уктардан мулда телефонду жогот. Телефон баягы аркандай нурлары, анан телефондогу бир ыйлап аткан, бир кайгырып аткан, бирөө өлүп аткан ушул нерселер бир секунд сайын кадрлар алмашат дагы, секунд сайын мээң кайгырат, бир ыйлап аткан нерсени көрүп ыйлайт мээң, күлүп аткан нерсени көрүп ха жарат мээң.
Ушул нерселерди мен алмашуу процессинде уйкум келбей калат. Ошондуктан телефонду өчүр, 10 метр наракка кой, башка бөлмөгө коюп кой, комнатаны караңгы кылып укта, аятал курсини окуп укта, өзүңө дем салып укта. Эрте турасың, жеңил турасың, мээң сергек турат. Сергек турасың. Мээң дагы, зээниң дагы жакшы болот. Уктабай калганда адам шекерди талап кылып баштайт организм. Уктабай калсаң, билесиңби эмнеге көп таттууларды кечкурун жейсиң? Себеби уктабай каласың да. Уктабай калганыңдын себебинен шекерди адам организм талап кыла берет. Торт жейм дегендерди байкасаңыз, баягы жаңы турмуш кургандар байкасаңыз, аялы келип, мен торт жегим келип атат түнү 2-де. Саат 2 болду. Мен торт жегим келип атат дейт да. Ал торт каяктардан табып келип атат, айырмасы жок. Кайсы суроого өтүп кеткен торт, кайсы фирмада калып кеткен торт. Эрте жеш керек да. Көрдүңүзбү, уктабай калсаңыз таттууну талап кыласыз. Урматтуу кош бойлуу аялдар, сиздин сулуулугуңуз эркек киши кааласа сулуулугуна маани берет. Сулуулугуңузду жоготсоңуз, кыянаттын себептеринен бул болуп калышы мүмкүн. Кудай сактасын. Ошондуктан денеңизге маани бериңиз, фигураңызга маани бериңиз. Эркек өзүнү карап алчу дешиңиз мүмкүн. Эркек өзүнү карабайт. Ал музур тарыхтан бери ушундай, өзүнү карабайт. Бирок аял ар дайым карап келген өзүн, тарап келген өзүн. Эркекке теңерип билеке болуп калбайсыз. Эркек киши көчөгө чыгып, талага чыгып, мал кайтарып, башак кылып, бетон куюп, токойдорго кирип, бирдекелерди уулап, мурда тарыхтан бери ошондой. Кыйналып, бир жерде жарылып, ушундай кан, сулуулук эркек кишиге жараткан эмес. Аял киши ар дайым үйдө өзүн карап, күтүп алып, дем берип, күч берип, өзүнүн ошо сулуулугу менен дух берип, ошентип келген. Ошондуктан айырмаңызды билиңиз. Уктабай калганда шекер көп жейт экен. Анан мен урматтуу мекендешим азыр кызыктуу бир окуяны айтып бергим келди. Тарыхта Америкадагы эң бренд суу аптекадагы адам өзү согушка барып, жабыркап, ошо өзүнүн жабыркаган дарысы үчүн бир сок суу ойлоп табат. Бул Coca-Cola болчу да. Анан бул аптекаларга чыгат. Аптекаларда сатыла баштайт. Дарылык үчүн гана. Кийин караса бул суу өтө күчтүү кетип атат. Атайын Coca-Cola деп атайын баягы пивоканалар бар го бүгүн. Ошол сыяктуу будкалар ачыла баштайт. Атайын кирип ичкендер мурда кокаин дагы, алкоголь да кичине дозада болгон. Мурдагы Coca-Cola'да. Кийин барып жоголуп кетти. Азыр бирок сахар өтө көп. 1950-1980 жылдарда Америкада өтө күчтүү, мындайча айтканда, Pepsi менен Coca-Cola'нын таймашы аттуу бир окуя болду. 50-жылдардага чейин күчтүү кармап келген Coca-Cola. Coca-Cola'дан кийин Pepsi чыкты. Pepsi Мессиники. Месси реклама кылгандыгы үчүн Pepsi'ни көп ичет адамдар. Мессини колдоп аткан Катар мамлекети, акча менен башка менен Барселона клубун көтөрүп койгон Катар мамлекет, мусулман мамлекети. Башыбызды бириктирсек, бизде акча дагы бар мусулмандарда, анан дух дагы бар, нефт дагы бар, бардыгы бар. Болгону бириге албай атабыз да. Мен сөз кыстырма кылып айтып койдум бул нерсени. Кола менен Пепсиге кайтсак, Coca-Cola, Pepsi ушундай нерсе ойлоп табат. Биз негизи рынокто элешибиз керек дейт да. Рынокто элейбиз дейт дагы, 2 стакан адамдарга суу таратып баштайт. Биринде Coca-Cola болчу, биринде Pepsi болчу. Болгону Pepsi'де сахары көп болчу да. Анан ошентип Coca-Cola'нын сатылышы, башка маселелери, маркетинг түшүп кетет. Pepsi'ник учуп кетет да. Pepsi өтө көп сатылышты баштайт. Неге? Бул сахары көп болчу. Сахар сезимдерди берет, баягы деп айттым го. Pepsi ошол нерсени билген да. Ошол нерседен пайдаланып, сахарды көп кошуп, элерге сата баштайт. Ошол жылдарда Pepsi жеңгендей болду. Бирок не кылды? Coca-Cola мындайча айтканда куулук кылды, түлкүлүк кылды. New Сок деп, жаңы кола деп атын өзгөртүп, сахарды Pepsi'никиден дагы көбүрөөк коштуруп чыгарды Coca-Cola. Бирок бул жерде аты өзгөргөндүктөн, анан башка болгондуктан ар кандай миң түрлүү каттар келишти баштады. Мурда кола жакшы эди, андай эди, мындай эди деген комментарийлер келишти баштады Coca-Cola'га. Андан кийин Coca-Cola кайра эле өзүнүн Coca-Cola'сына кайтып, дозасын күчөйтүп, сахарды миң түрдүү кылып кошуп, Pepsi'никиден дагы күчтүү кылып чыгарышты баштады. Coca-Cola баары брендте калды. Айырмасы неде десеңиз, Pepsi чындыгында рынокты ээледи. Дүйнө рыногунда карасаңыз, KFC'ге кирсеңиз да кошуп Pepsi'ни берет. Көп учурда Pepsi кетип атат. Рекламаны өтө күчтүү берип атат. Бирок баары бир реклама жаатында Coca-Cola күчтүү болгондуктан ээлеп алды.
Бул окуяны кыска нуска айтып берип койдум. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, тема ушуну менен бүттү. Бирок сабак алуу, сабак амал кылуу сизден башталат. Сиздин сөзүңүз башка, амалыңыз башка, укканыңыз башка, амалыңыз башка болуп калбаш керек. Азыр уктуңуз же көрдүңүз мени, эми кыймыл аракет сизден. Бул шакарды таштоо, бул арам нерселерди, зыян нерсе. Мен арам деп аткан жерим жок бул нерсени, бирок өтө зыян денсаулыгыңызга. Эгер мен ушундай изилдей турган аппараттарым болсо, ушундай бир химиктерим болсо, атайын ушул нерсени изучать этип, сахар болсун, ар бир нерсени бүгүн мен детально карамакмын. Атайын өзүм лабораторияларымды ачып, ушул нерселерди ар бирин текшерип, мусулмандарга канчалык деңгээлде тийиштүүсү, канчалык деңгээлде арам проценти бар, канчалык пайда зыян проценти бар, ошолорго чейин карап текшермекмин. Бирок өкүнүчтүүсү ал нерсе жок. Бул химиктерге кыла турган маселе, врачтарга кыла турган маселе. Айта турганым, мен сүйүктүү мусулман бир тууган катары, кара санаган душман катары эмес, бир мусулман катары силерге айттым. Буга амал кылуу, сиздердин денсаулыгыңызга күйүү сактоо, бул силерге тиешелүү маселе. Алтын башыңыздар аман болсун. Бөлгөн убактарыңыздарга ыраазы болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.